Кымбаттуу достор, салам. Бүгүн сиздерге голеностоптун муунду дарылоо жана калыбына келтирүү үчүн көнүгүүлөрдүн компрессин көрсөтөбүз. Бул көнүгүүлөр муундарды калыбына келтирип, байламталар алсыз болгондо, ошондой эле муун жаракаттарынан кийин чыгуулар, жарым чыгуу, байламталар тартылып кетүүдө жардам берет. Бирок жаракаттан кийин дароо эмес, жок дегенде 3-4 жума өткөндөн кийин, башкача айтканда курч-учур өтүп кеткенден кийин баштоо керек. Ошондой эле эгерде кандайдыр бир көнүгүү катуу оор берсе же ооруну күчөтсө, анда бул көнүгүүлөргө али эрте. Кээ бир адамдар сөз сурашат: артрит болгондо бул көнүгүүлөрдү кылса болобу? Ооба болот, бирок күчөгөн маалда эмес. Алгач сезгөнү түшүп, кызаруу кетсин, анан көнүгүүлөргө өтөбүз. Көнүгүүлөргө өтүүдөн мурун каршы көрсөтмөлөргө көңүл буруңуздар. Биринчи, жаңы сыныктар же оор жаракат болгондо, эгер голеностоп, таман же буттун манжалар жакында жаракат алган болсо, бирок жаракаттан кийин 1 ай өткөн соң көнүгүүлөрдү акырындык менен баштаса болот. Экинчи, операциядан кийин голеностоптук муунга, ахилл тарамышына, таманга же буттун манжаларына операция жасалган болсо, көнүгүүлөрдү баштоо үчүн кеминде 3 ай өтүш керек. Үчүнчү, артрит күчөп турганда, башкача айтканда муунда курч сезгөнү болуп, кызарып, шишип же катуу ооруп жатса, алгач сезгөнүн басаңдатуу керек. Анан гана абайлап, акырын көнүгүүлөргө өтүүгө болот. Төртүнчү, дене табы жогорулаганда, 37 градустан жогору болгондо, грипп, сасык тумоо же тамак ооруларында, ангина көнүгүү жасоо болбойт. Алгач толук айыгуу керек, андан кийин дагы 3-4 күн күтүп, анан гана көнүгүүлөргө өтүү сунушталат. Биринчи көнүгүү отуруу абалында жасалат. Ташпай буттар бир аз ачылат, согончоктор полго тийип турат. Согончокту жерден көтөрбөй туруп, бут учтарын сыртка жана жогору карай жайлайбыз. Анан кайра баштапкы абалга келтиребиз. Бут учтарын мүмкүн болушунча кең ачып жайлайбыз, бирок согончоктор полдон ажырабайт. Бардык кыймылдар жай жана жумшак жасалат. Бул көнүгүү 6-8 жолу кайталанат. Экинчи көнүгүү отуруу абалында. Бут учтарын ийин туурасы кылып коебуз. Согончоктор полдон ажырабайт. Бут учтарын жогору көтөрүп, бири-бирине жакындатып, чоң манжаларга тийгенге чейин жакындатабыз. Анан акырын кайра түшүрөбүз. 6-8 жолу кайталаңыз. Үчүнчү көнүгүү туруп жасалат. Колдор менен отургучтун жээгинен карманып турабыз. Жардам катары гана, толук сүйөнбөйбүз. Бут учтарга чыгып, анан акырын кайра түшөбүз. Жогорку чекитте 1 секунд кармалып турса болот. Бул көнүгүү да 6-8 жолу кайталанат. Төртүнчү көнүгүү колдор отургучтан кармаган абалда. Бул жолу буттун учу эмес, алды көтөрүлөт. Башкача айтканда бутту өзүбүзгө тарткандай болобуз. Бул кыймылды жасаганда тең салмактык сактап, жыгылып кетүүдөн сак болуңуз. Кайталоо 6-8 жолу.
Бешинчи көнүгү буттар бир аз ачылган. Бут учка чыгып, согончоктордун бири-бирине жакындатабыз. Анан кайра түшөбүз. Жай жана жумшак кыймыл менен 6-8 жолу кайталаңыз. Жыйынтыктоочу көнүгү. Саламат бут алдыда, ооругандан артта. Саламат буттун учу түз алга карайт, ооруксогон бут бир аз сыртта бурулат. Экөөнүн тең тамандары полдон ажырабайт. Саламат бут менен отуруп, тизени алдыга жылдырабыз. Бул учурда ооруксогон бут тизеден бүгүлбөйт. 6-8 жолу жасайбыз. Андан кийин буттарды алмаштырып, дагы 6-8 жолу кайталайбыз. Эгер көнүгүү жасалып жатканда бутуңузда ооруп же тартып жаткандай сезилсе, бул кадимки көрүнүш. Бирок күчтүү оору болсо, көнүгүүнү токтотуңуз. Бул көнүгүүлөрдү күнүнө бир жолу бир нече ай бою кайталоо керек. Мундун кыймылдуулугу калыбына келгенде жана оору басаңдаганга чейин улантыңыз. Кошумча жардам катары мен көбүнчө Випросаль Б деген майды сунуштайм. Табигый негиздеги жылан уусу бар май. Бул май ооруну басаңдатат, сезгенүү азайтат жана кан айланууну жакшыртат. Май тарткандан кийин пахта байпак кийиңиз. Колуңузду дароо самын жана жылуу суу менен жууп коюңуз. Майды эртеси менен жууп салса болот. Дарылоо курсу 2-3 жума. Кымбат достор, ушул менен бүтүрөлү. Ден соолукта болуңуздар. Каналга катталып коюңузду унутпаңыздар.